Токмокто аялын жана майыптыгы бар уулун аюусуз сабап келген ата кармалды. Токмок шаарында аялын жана биринчи топтогу майыптыгы бар баласын сабап жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй ОБИден билдиришти. 28 октябрда Токмок шебеге 1972 жылы туулган жаран кайрылып, жолдошу зомбулук көрсөтүп, ар кандай дене жаракаттарын келтирип, системалдуу түрдө сабап жүргөнүн жана андан тышкары 2003 жылы туулган биринчи топтогу майып уулун да аюусуз сабап келерин билдирип, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган. Аталган факты боюнча Токмок шебеден кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, уруп сабап кыйноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. 12 ноябрда жогорудагы кылмышка шектөө 1969 жылы туулган жаран Токмок шебеден тергөө кызматына жеткирилип, ошол эле учурда жашаган дарегине тинтүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында кылмышка тиешелүү далил буюмдар табылып алынган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Гараж ээлери менен Бишкек мэриясынын кызматкерлеринин ортосунда чыр чыкты. Бүгүн 22 ноябрда Бишкек шаарындагы гараждар кооперативинин биринде мэриянын өкүлдөрү менен ишкерлер ортосунда пикир келишпестик орун алды. Бул туурасында мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Жерди пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын кызматкерлери Псовская көчөсү 71 дарегиндеги гараждарды алууга келген. Ал эми гараж кооперативинин ээлери демонтаждоого соттун чечими жок экенин айтып, мэриянын кызматкерлери менен чатакташа кетишкен. Видеодон кызматтык унаанын терезеси сындырылганын, кызматкерлерге бензин окшош суюктук чачылганын көрүүгө болот. Кала бийлиги жер мэрияга карай турганын, демонтаж мыйзам чегинде экенин айтууда. Жеринде укук коргоо органдары иштеп жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. АКШ Украинага мина жөнөтөт. АКШ Украинага жоо аскерлерге каршы колдонулуучу мина жагынан жардам берерин жарыялады. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 20 ноябрда билдиргендей, мындай чечим Орусия Украинадагы согушу боюнча тактикасын өзгөрткөнү себеп болду. Биз берели деп жаткан миналарды көзөмөлдөп турса болот. Алар украиндер өзүлөрү өндүрүп жаткан миналарга караганда кыйла коопсуз. Остин Украина азыркы тапта фронтто орусиялыктардын алдыга жылуу аракетин токтотуш үчүн тийиштүү курал-жаракка муктаж болуп жатканын айтты. Соңку кезде саны жагынан кыйла артыкчылыкка ээ орус аскерлеринин Украинанын Донецк облусундагы кысымы күчөдү. Жоо аскерлердин алдыга жылышына тоскоолдук жаратуучу минанын колдонулушуна гуманитардык уюмдар каршылыгын билдирип келатканы белгилүү. Алар минанын мындай түрү жайкын тургундардын коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч келтирерин айтышат. Орусия Украинага каршы 2022 жылдын февралында согуш ачкандан бери мындай минанын кеминде 13 түрүн колдонуп жатканын Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму кабарлаган. Уюмдун маалыматына караганда, Украинада минанын жарылуусунан жүздөгөн адам каза тапты. Көптөгөн айыл чарба жерлери пайдаланбай турат.